Рахмат, Дасан Арципекович. Туура, элибизге кайрылып, үйдө отуруңуздар, вирусту таратпагыла деген сөз абдан туура. Бул биринчиден. Экинчиден, ар бир доктор, ар бир мамлекеттик кызматкер коронавирус менен күрөштө жумшалган ар бир жараныбыздарга ушул кыйын убакытта мамлекетине жардам берген үчүн чоң ыраазычылык. Аны биз туура түшүнөбүз. Бирок орто жолдо бир нече суроолор бар. Биздин коронавирус менен күрөшкөн штабыбыз расмий түрдө бюджет боюнча мындай цифраларды берип атат. Саламаттык сактоо министрлигине болгону 30 миллион берилип атыптыр. МЧСтин спецсчетуна 225 миллион. Продовольственная безопасность туура кошулам 631 миллион. Бирок мен түшүнгөн жокмун. Мукомольный предприятиелерге 800 миллион эме берип атасыздар. Бир да маска жок аптекаларда. Бул суроо, бул өкмөт кийин анан жооп бересиздер деп. Маскалар жок. Андан обсервацияда отурган, временный обсервациядагы рейстерден келген жарандарыбыз кайрылып атат. Эми условиялары бул бир суроо. Экинчи, барып түшүндүрүп четко 3 күн жатасыңар, 13 күн жатасыңар, 20 күн жатасыңар деп так адамдарды мындай паника кылбасак, ичинде боюнда бар аялдар бар экен, кичинекей балдары менен бар экен, түшүндүрүү иштери туура болуш керек да. Анан бүгүн деле мына интернетте жүрөт. Доктор, комиссия, Минздравтан комиссия келсе, маскаларыңар жок, туура эмес, спец одеждаңар жок, кирбейсиңер десе, аны жумуштан алып салып турсуңар. Бул кандай нерсе? Сейчас же каждый врач на весь золото. Бул туура эмес да. Алыстагы чалдарды ойлоп атабызбы? Алардын пенсиялары жетиштүүбү? Бул дагы бир маселе. Анан айтып кете турам. Эмнеге шаардын так ортосунда, Фучикада, кыргызска, турецкая заңгыраган больницабыз эмнеге бош турат? Полностью обмундированная. 2016 жылы ушунчалык пафос менен ачтык элек. $1 миллион кетилген. Почему аны обсервация катары колдонбойбуз? Биздин докторлар азыр региондордо мына чүйдүн тегерегинен Бишкекке келип иштеп атышат. Чүй полностью токтотулду, транспорт. Они ночуют в больницах, и милиция, и докторлар. Эмнеге бул маселе азыркыга чейин чечиле элек? Бишкектин тегерегинде транспорт